сурасызбы? Эми бул органикалык департамент мурда биофабрикалыда ошо канча жыл болду. Негизи биз сүйүндөр менен 2008-жылы 2008-жылдан бери биз органикалык чарба жүргүзгөндөн баштап иштеп келебиз да. Биз ошол Скөл областында айланып топторду түзүп, ошол топторго биз окууларды жүргүзүп, параллельно сүйүндөр менен чогуу барып ошол препараттардын баарын колдончубуз. Азыркы күнгө чейин колдонобуз. Анан абдан жакшы баягы дыйкандар түшүнүп, азыр алып негизи жетишпей калышат да бул препараттарды чыгарганга. Мына быйыл эле 2 тонна биолигинин чыгарды, бүт баарын дыйкандар алып кетишти. Бул абдан жакшы жетишкендик. Анан мына бул өзүңөр көрүп турган Real Organic бул 4 жыл болду. Бул биздин өзүбүздүн ата мекендик препарат да. Азыр бизде патриоттук сезим жок негизичи. Баарыбыз эле жанталашып эле тыштан келген, импорт келген продукцияларды алып ошолорду колдонгонго аракет кылабыз. Эмнегедир өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдогубуз келбейт. Андан көрө же орустардын чөнтөгүнө, же корейлердин чөнтөгүнө салып бергенди жакшы көрөбүз. Эми, конечно, алардыкы деле жакшы, жаман деп айтпайм. Бирок өзүбүздүн ата мекендик өндүрүштү колдоп койсок, бул биринчиден баягы өзүбүздүн топуракка ылайыкташтырылып чыгарылган. Мисалы үчүн Россиянын топурагы менен биздин топурак окшош эмес. Кореянын топурагы менен биздин топурак окшош эмес. Же Индиянын топурагы менен биздин топурак окшош эмес. Климаттарынын баары шарттары да башкача. Анан ушул органикалык өндүрүштө болгону 4 гана, мен жакшы билгенден 4 ушу удобрение чыгарган компания бар. Бул эң биринчи